бийликке каршы ошондой депутаттар да бар. Табель тууралуу сүйлөп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө депутаттардын маянасы канча? Айлык маянасы? 100 000 тегерегинде баягы стажына, жанагы өзүнүн иштеп кеткен тажрыйбасына карата такыр эле баягы стажы жок болсо 80 000 тегерегинде алат. Стажы көптөр 100 000, 120 000 чейин жетет. Сиздики? Меники 120. Эми анткени өзүмдүн тажрыйбам буга чейин иштеп кеткен жерлерим өтө мол. Алардын баардыгын кочкондо меники кадимкидей эле стажым бар, чиним бар. Баягы мамлекетте баягы солдат баягы неме алгандай эле биз дагы өзүнүн жанагы ирети менен иштеген сайын 3 жыл сайын экзамен тапшыра аласың. Ошону мен да алып койгом да. Эгер сиздин зарплатаңызды алып койсо, сизге деле по карману ударит, не ударит? Эми чын айтканда мен буга чейин баягы 6-7 жыл бизнесте жүргөнгө байланыштуу ал бизнесимди токтотпой балдарга өткөзүп бергем, досторума. Алардан мага сөздөр түшүп турат да, дивидендтер бар. Бизнес тууралуу мындай көбүнчө сөздөр болот. Акыркы, могул азыркы парламентте көбүнчө акча саналганда акчалуулар келди. Ким акча салса келди. Анткени мындай сүйлөшүп калабыз го, чө жерде саясатчы сүйлөшкөндө айтчу. Мурун парламентке келгенде жогорку кеңештин депутаты көп нерсеге мындай айтканда таасир тийгизе болот эле. Өзгөртүп өзүнүн ишкерлигине, бизнесине көбүрөөк акча табыш үчүн. Азыркы учурда андай жок болуп калгандыктан депутаттын ролу да төмөн түшүп, аларда пайдасы болуп калды деген ойду уккам да. Кантип ойлойсуз? Кошуласызбы?